Жашоо кымбаттай баштагандан бери элдер чыгымдарын азайтууда, бирок көптөр таанышып табышуудан баш тартууга даяр эместей. Tinder дүйнөдөгү эң популярдуу онлайн таанышуу тиркемелеринин бири. Компаниянын айтымында июль-сентябрь айларында акы төлөп катталгандардын саны дүйнө жүзү боюнча 7%га өскөн. Дүйнөдөгү эң ири концерт же жыйын өткөргөн жайлардын айрымдары курал текшерчү сканерлерди колдонушууда, бирок аппарат айрым бычактарды аныктай албай калган. Сканерди жасап чыгарган компания аппарат бардык курал-жарактарды таба аларын айткан. Бирок BBC көргөн документтерде алар кээ бир бычактарды жана бомбалардын бөлүктөрүн аныктай албай калган. Evolve компаниясы бардык мүмкүнчүлүктөрүн жана чектөөлөрүн ал жайларга айтканбыз дейт. Кытайдын Хэнян провинциясындагы жаңы ковид чектөөлөрүнөн улам iPhone 14 моделин чыгаруу үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Анткени Apple компаниясынын эң ири заводу ошол жерде жайгашкан. Кытайда дагы эле каттуу ковид чектөөлөрү болуп жатат. Бул толук күн энергиясы менен иштеген Индиядагы алгачкы айыл. Өлкөнүн батышындагы Модхера шаарындагы 1000ден ашуун күн панели күнү түнү дебей жарыкты камсыздап турат. Аны орнотууга $10 миллион жакын каражат жумшалган. Жергиликтүү элге электр энергиясы акысыз болуп, климаттын өзгөрүшү үчүн жана жакырчылыкты жайгарууда жардамы болгон үчүн Бириккен Улуттар уюму бул долбоорду жогору баалады.